Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар жана тубагандар, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары, адилеттер жарандар YouTube каналынын подписчиктери, колдоочулары, хейтерлери. Мына мен азыр Чехова көчөсүнүн мына автобекети жанында турам. Мына көрүп атасыңар. Бул жол жакында эле жасалган, 3-4 жылда эле боло элек. Мына акыбалын көргүлө карагыла эми. Могул жерде жол уже пачакталып бүтүптүр. Бул жолдорду өзү минимум 5 жылдык гарантия менен берет. Бирок бул жолдор ошол сапатсыз курулган үчүн мындай бузулуп башталган. Былтыр эле бузулуп башталган бул. Бүгүнкү 3-4 күндө эле болгон иш эмес бул. Машиналар жүрүп, дарак туруп болуп, ходовкаларына пачактап жүрөт. Мына көрүп атасыңар, бул жакта дагы оюлуп баштаптыр. Мына жерлер. Мен бул эмне дегим келет? Şu жолду жасаткандан кийин, бул элди акчасыга жасалганда, бул Жапаровду эмес, же Акаевду эмес, же Жээнбековду эмес, же Атамбаевдин акчасыга жасалган жок бул жолдор. Менин, сенин, сиздердин башка ошол налог төлөгөн, дорожный налог төлөгөн ушул машиналарды налогторудан жасалып атат ушул жолдор. Кийин 2-3 жылга жетпей эле пачактала берсек, кийин 2-3 жылда эле жаңы жолдорду сала берсек, кайсы акча сут келет. Бирок бул жолдорго ушунчалык бөлүнгөн, өтө сапаттуу жол салса болот да. Мен өткөндө Шопокованы айткан себебим, Шопокованычы, алар да сапатсыз салды. 1-2 жылдын ичинде жолдор ушундай кылып пачакталып башталат. Мына. Могул шагал кайсы жерден чыкты дейсиңер? Могул. Ушул бузулган жерден чыккан бул. Азыр бир аз өйдөрөктө дагы эле ушундай акыбал болуп турат жолдор. Ошо арзан жасайт экен деп эле тендер менен арзан жасагандарга бербей, сапаттуу жасагандарга бергилечү. Урматтуу чоңдор, тиги жер өтмөктү дагы, жер түгүдө өтмөктү дагы өзүңөр кече көрдүңөр. 2-3 жылга жетпей эле бузулуп баштаган, биринчи жыл эле бузулуп баштаган, азыр 5 жылга жете эле келе уже акыбалы келип калыптыр. Мына көрүп атканыңардай, бул жерде дагы ортодо суу топтолуп турат. Эртең күз күнү бул жакта ушул жерде да бузулуп башталат да. Мына могул жер уже бузулуп баштаптыр. Азыр срочно шуну ремонт кылбаса, бул секин чоңойот, акыры жол өлөт до конца. Мына дагы эле уже суу топтолуп атат. Силер көрүп тургандай, бул жол тегиз эместигини билдирет. Ушул жерден секин суу топтоло берет. Асфальттан өтөт, түгүдөгү жаналарды бузат, асфальт кайрадан бузулат. Мына могул жерлер дагы отуш. Технология боюнча суу мындай болуп арыкка түшүп кетиш керек. Мындай топтолбойчу. Мына 2 полоса, биринчи бир полоса салынган да, кийин экинчи полоса салынган. Ошо 2 полосанын ортосунда көрүп атасыңар, мындай углубление болуп кетип атат. Мына суу топтолуп. Мына көрүп атасыңар, ошол 2 полосанын ортосунда. Себеби жолду туура эмес салган. Бизде жолду ким арзан салам, откат берем дегендерге эле берип коебуз да. Мына могул жерде дагы бир жамаптыр. Мына эртең могул жерлер да бузулат. Көрүп атасыңар, акыбалыны жолду. Кайра эле бизде акчага оңдойт. Биздин налогтон алынган акчага. Мына могул жер дагы көрүп атасыңар, туура эмес асфальтталган, туура эмес жасалган, уже бузулуп, адамдарга ыңгайсыз болуп атат басканга. Мына карасаңар, ушул жолдор. Şu asfaltты салып атканда эле сразу эле жанагы туура салып кетсе болбойбу?
ыңгайлуу, сапаттуу болот. Бул жерде былтыры чукур болгон яма айтып оңдоткон элек, эми биз айтканбыз, ушундай яма болуп калыптыр деп. Келип оңдоп кеткен. Мына азыр кайрадан эле чукур болуп, уже бузулбай. Просадка болуп, чөгүп, кайрадан эле бузулуп атат. Нар жакта көрүп атасыңар, дагы суу токтолуп калган. Дагы бузулуп атат асфальт уже. Тигинде дагы оңдогон. Заплатка кылып, бирок ал дагы уже чөгүп баштады. Ошонун сапаттуу жасайм. Кымбатыраак болсо дагы сапаттуу жасай турган фирмаларга бергилечи, туугандар.